Достор, бүгүнкү күндө баарыбыз эле жок дегенде 2-3 социалдык тармактарды колдонобуз. Алардын ичинен Кыргызстанда эң популярдуу социалдык тармактар булар: WhatsApp, Одноклассники, Facebook, Instagram жана башкалар болуп эсептелинет. Мына ушул тармактардан күнүнө ар бирибиз көптөгөн түрдүү, алардын ичинен фейк маалыматтарга да туш болобуз. Толугураак айтканда, фейковый маалыматтар жалган жасалган, толугу менен же жарым жартылай чындыкка дал келбеген факттардын негизинде келип чыккан маалыматтар. Ошол маалыматтарды анализдеп, тууралыгына баа берүү бул факт-чекинг деп аталат. Жөнөкөйлөтүп айтканда, факттарды текшерүү. Мисалы, социалдык тармактардан ушул катты 10 адамга жөнөтсөң, бүгүн жакшы кабар угасын, бактылуу болосуң, жөнөтпөсөң жамандык болот деген сыяктуу каттарды жолуктурууга болот. Көп учурда андай каттар диний маалыматтарды да камтышы мүмкүн. Ошол каттардын чын же туура эместигин анализдебей, 10 адамга чындап эле жөнөткөндөр аз эмес. Достор, силер кандай ойлойсуңар? Ушул сыяктуу каттар кимдер тарабынан, эмне үчүн, кандай максатта чыгарылышы мүмкүн? Келгиле ушул суроолорго жооп берүүдөн баштасак. Ушунча адамга жөнөтсөң бактылуу болосуң деген сыяктуу бактылуулук каттары бирөөнүн жеке максаты үчүн чыгарылганы же болбосо ал кадимки эле интернет вирусу болушу толук мүмкүн. Ошондуктан достор, кайсы маалыматтын туура экенинен күмөнүңөр болсо, ал катты текшербей туруп, башка бирөөлөргө таратуудан алыс болгула. Ошол учурда факт-чекинг жөндөмүнө ээ болуу баарыбыздын коопсуздугубуз үчүн эң керектүү нерсе. Интернетте тараган торопой адам сыяктуу ымыркай төрөгөнүн Кыргызстандын көпчүлүк соц тармак колдонуучулары ишенүү менен кабыл алды. Достор, андыктан бул окуяны да аныктап көрсөк, биринчи эле жогорудагы сүрөттү орус тилинде, кыргыз тилинде же англис тилинде интернет блогтарынан издеп көрөлү. Мисалы, орус тилинде «Человека свинья» деп издеп көрсөк, орус сайттарынын биринде бул силикондон жасалган куурчак деген маалыматты тапсак болот. Анда бул чындыгында эле силикондон жасалганын аныктоо үчүн кайрадан эле орус тилинде «Силиконовая человека свинья» деп издөө берип көрөлү. Ооба достор, өзүңөр көрүп тургандай, бул италиялык сүрөтчү Лайра Магануконун силикондон жасалган чыгармасы жана бул фейк маалымат экендиги белгилүү болду. Көп учурда факт-чекинг бул кабарчыларга гана тийиштүү термин болуп эсептелинет. Бирок азыркы учурда маалыматтардын жана интернет булактарынын кеңири жайылгандыгына байланыштуу. Ар бирибиз маалыматты текшерүүгө, факт-чекинг жөндөмүнө ээ болуубуз зарыл. Достор, фейк маалыматтарды аныктоо боюнча өзүңөргө пайдалуу жөндөмдөрдү алдыңар деп ойлойбуз. Анда кезекте чын же кап рубрикасына берсек. Жарганаттардын көрүү органы алсыз же көбүнчөсү сокур болот. Бул чынбы, калппы? Калп. Калп. Чын. Чын. Калп. Бул калп. Жарганаттардын баардык түрү көрө алат. Алар сокур деген түшүнүк түнкү жаныбар болушкандыгынан улам келип чыккан. Жарганаттар күчтүү болот деп ойлойм. Алсыз болушпайт деп ойлогом. Жарганаттар мен ол биологияны окугам. Неправильно мына жарганаттарды мында акустический менен неме кылат. Чын, бирок алар тауда жашашат. Үңгүрлөрдө. Жарганаттар көбүнчөсү түнкүсүн өзүгө жем табуу үчүн чыгат. Ошондой деп ойлойм. Адам ДНКсы менен банандыкы 90%га окшошпу? Бул калппы, чынбы? Калп. Калп. Жок, калп. 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 Бул калп. Экөө такыр дал келишпейт. Фрукты да. Новый компьютер, бул никогда банан менен адам окшошпойт. Банан башка эми адамдын эмеси башка. Жемиш да. Коомдук тармактарда кытайлар пластиктен жасалма күрүч чыгарып, Кыргызстанга экспорт кылып жатышкандыгы тууралуу маалымат таркаган. Бул чынбы, калппы? Калп болсун. Чын. Калп болсун. Калппы. Чын. Менимче калп болуш керек. Калп. Бул калп. Чындыгында тасмадагы күрүч эмес, пластик пакеттерин кайра иштетип чыгуу үчүн жасалган пластик гранулалары болуп чыккан. Мен күрүчтү жегенде мен өзүмдүкүн жейм дагы билбейм. Себеби эч кандай пластикалык жактан күрүч жасалбаш керек деп ойлойм. Аны алышпайт да, көзөмөлдөнө түшөт. Бул башка жактан Кытайлардан
пакеттерди да күрүш кылып чыгарат. Сахара чөлүндө эч качан кар жаабайт. Бул чынбы, калппы? Чын. Чын. Қалпы бұл. Чын. Қалп. Чын. Бул калп Сахара чөлүндө жалпы эсеп менен 4 жолу кар жааган. Çöl de. Kar yağını bilmedik hemen. Yok. Сахара чөлінде лет 200 один раз қар түсі мүмкін. Çölden kar жаайт. Чөл болгондуктан менимче кар жаабайт деп ойлойм. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбызда силер өзүңөргө пайдалуу маалыматтарды алдыңар деп ойлойбуз. Келерки берүүлөрдөн жолугушканча саламатта болуңуздар.